Men atım Abdulmukaddes Kutlu. Mындайча кыргызча айтканда Козубек же Козубай. Өзүм Ванда жашаган кыргыздардан болом. Рахман Кулкандын небереси болуп, ушул жакка 92-жылы келгенмин. Андан мурда кичинекей историядан айтып кетсек, ошо башка элдер менен, башка улуттар менен карама каршы башкача жашоо шарттарында жашап жүрдүк. Афганистанда паштундар менен, пакистандыктар менен. Түркияга келгенде ал жер башкача өзгөчө болчу. Ал жерде башка шарт, башка элдер менен жашап жүрдүк. Бирок негизи ичибизде ошо атабыз айтып жүргөн бир сөз бар эле. Ошо бир күн Кыргызстанга барасыңар, ошондо Кыргызстанга барганыңарда Кыргызстанды көргөлү эмес, ошол жакка өлгөлү баргыла деп жүргөн да. Ошо ал кезде өлгөн деген сөз канча деле жаман сөз көрүнсө, ошо кийин түшүндүм да. Ал өз жериңерге барып, ошондо даам татып, ошонун суусун ичип, ошо өз жериңерде жыргап жакшы жашап жүргүлө деген маанда айткан экен. Ошо шарт ошого алып келди. Ойдон болбогон жерден ошо Кыргызстанга келип окуйлу деп келдик. 92-жылы. Биринчи жолу келгенде ошо кызыктуу окуялар менен душар болуп, ошо көргөн кичинекей нерсебизге деле өлө сүйүнүп жүрдүк. Анткени өз жериң дегендей болбойт экен эч каяк жерчи. Эң кичинекей, эң кызыктуу окуя болсо бул ошо биринчи жолу келип Бишкекте жүрүп анан Сахаралал деп киргенбиз биз дүкөнгө. Сахаралал деп кирсек анан талон жок. Талон болбосо бербейбиз дегенден анан биз Түркиядан келген кыргызбыз, ушу силердин тууганыңыз болобуз. Алыстан келдик десек анан ошондогу эжелер бизге 3 килограмм сахар берген. Ал 3 килограмм сахар ушу бизге казынадай эле көрүндү да, анан көргөн бүт досторубузга айтабыз да, бизге ушу 3 килограмм сахар беришти деп, казынадай эле. Азыр деле ушу баардыгы айтабыз. Кичинекей эле нерсе болсо деле ушу бизди сүйүткөнгө жетчү. Ошентип жүрүп анан нике кайып деп коюшат. Буякка келип сүйөрүмдү, күйөрүмдү да эле ойлогон эмесмин. Анан дагы бир кызыктуу анекдот, атам менен телефондо сүйлөшүп атсам, атам айткан да, жакшы бир нерселер үйрөнүп кел десе, мен үйлөнүп кел деп угуп атпын. Анан уруксат этсеңиз үйлөнүп келем десе, сенин акыл эсиң эле үйлөнгөндө калыптыр деп айткан. Анан ошентип жүрүп, ошо келинчегим менен тааныштым. Ноорузда бирге чыктык. Ушу биринчи Ноорузда жолугушуп, анан ошондо эле айтканмын, анан бирге сүйүп, күйүп, үйлөнүп, үй куралы деп. Мына мен үй бүлөм да келди. Алыс жерден алыс жерден келип, мына азыр Нургүл менен Ысык Көлдүн күйөө баласы болуп, Ысык Көлдүк болуп, алай жактан деп аталарыбыз да айтышат. Бирок азыр мен Ысык Көлдүн күйөө баласы болуп, ошо үйлөрүбүз менен жакшы жашап жүрөбүз Түркияда. Жүрөгүбүз дайыма эле ушул жак үчүн сугат. Чынында эле өз жериңе эчтеке жетпейт экен. Түркияда жашаган кыргыздар буякка келелиз деген ой барбы жокпу деп ойлосоңуздар, баардыгы эле буякка келели дейт. Анткени ушу бүт баардын аң сезиминде ушу Кыргызстан бар. Азыр деле ошо бүт шартты түзүп берген. Түркия үйлөрүбүз бар. Үйлөргө бир нерсе жасаганга да, кичинекей чарбачылык кылганда деле кетебиз да деп жакшы кылбайт. Азырга чейин деле ушу Түркияда деле 30 жыл өтүп кетти. Конокто эле жашашат да, бир күн кетебиз да Кыргызстанга деп. Ошону айтыш керек, ошону түшүнүш керек да. Сөзсүз азыр баары эле ушу кетебиз деп. Дубалыңды оңдоп койбойсуң десем, кетебиз да деп элечи. Качан болот? Ким сени алып келген атат? Аны эч ким оюнда эмес. Бир күн буюрса Кыргызстанга кетебиз деген ой бар. Шарт кандай болсо болсун, өз жеримде жүрөйүн, өз жеримде, өз тилимде сүйлөп жүрөйүн деп. Анан Шайлоо Багай айткандай, өзөнүн да өз тилинде чардаган бакасы бар дегендей, ушу буякта да өз тилибизде чардап сүйлөп жүрөлү деген үмүт менен жүрүшөт буякта кыргыздар. Мен кичинекей кезимде чоң атам Рахман кылган кечинде сөзсүз үйүнө барчык биз. Бизге бир конфет берет, жандай деп анан биз ага колун кармап берчик да. Ошону эстейм. Ошол кезде айтчу да, силердин да мамлекетиңер бар, эли журтуңар бар десе, биздин эл журт кайда болду экен депчи. Кыргызстанды уккан эместик, чынын айтсак, бизге түшүнүксүз эле келчү да. Анткени
ар нерсе өз кезегинде өзү оорду келгенде күйгөндү, сүйгөндү билет экен да. Анан ошентип жүргөнбүз. Мамлекетибиз бар экен, жери бар экен деп анча деле кызыкпай. Анан 92-жылы Кыргызстан эгемендүү болгону угушуп, мен байкелерим анан буякта ошо куттуктайбыз. Бир кечинде бир маекке өткөзөбүз деп айтышты. Анан ошону сен алып барчу бол деп. Ал кезде менин да колум чыгып кетип, ушинтип алып жүргөнмүн. Ошол кезде анан жалаң кыргызча сүйлөшүң керек, түркчө кошпой сүйлө деп анан колумдан келгенче азыр билбейм, бирок аракет кылмаган кыргызча сүйлөп ошондо маекени куттуктаганбыз. Кыргызстаныбыз эркин болду деп. Ошол сөздө Кыргызстан эркин болду дегенден баштап уже жүрөктө пайда болот экен да. Мындай эле келип эле жайгашат экен ушу бүт дене боюңачы. Мына эми түшүнүктүү болду. Ошо биздин Кыргызстан деген мамлекет бар. Мына эми уже Кыргызстаныбыз бар, өзүбүз желегибиз бар, кимибиз бар десек болот деп. Анан кийин да ошо чоң афишалар жасап алып, эркин Кыргызстан деп, бирок түрк тилинде, түрк тамгалары менен, латин алфавети менен жазып алып, ошо өзүбүздүн айыбызды эле ошо көчөдө басып жүргөнбүз. Эркин болду Кыргызстан деп баардыгы кол чаап. Бизди эч ким деле көргөн жок. Эч ким деле бизди бөлүшкөн жок. Бирок биз өзүбүз дедик. Ошо болду, биз өзүбүз куттуктасак болот. Эч ким кереги жок. Көрбөсө деле ошо биз бүттү көрдү деп. Анан азыр ошо мына 10 жылдан бери уланып аткан биздин айылда ошондой бир шөлөн деп коет. Түрктөр маекебиз бар да. Ошо айылда куттуктап бүт Түркияга тааныталы деген ой менен жасалган бир фестиваль сыяктуу, культур фестиваль, маданият фестивалыбыз бар. Ошондо Түркиянын баар жеринен элдер келишет. Ошол жакта ак үйдү көрүп, боз үйдү көрүп, ошо биздин кымыздан татып, тамактан жеп, ошо азыр ушу таанып атат да. Болбосо бизди сурап көргөндө биз ванда жашайбыз. Кантип вандык болосуңар деп билишпейт көбүнчөсү эле. Анан азыр билип атышат да, Түркияда кыргыз бар экен деп. Көп кишилер өзү бизге таң калат. Көп кишилер аябай сүйүнөт да ошол жакта. Мына эмте каяктан болсо эч билбеген жериңерге келип, мына азыр мамлекеттик деңгээлде ошол жакты коргоп, ошол жакты колдоп, ошол жакка жакшы маданият берип, элге башка жакшы үлгү болуп атасыңар деп аяктын өкмөт да биздин айылды аябай жакшы көрөт, жактырат да.